Тизоодо Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. АКШда ак расанын үстөмдүгүн жактагандар башаламандык уюштуруп, Шарлоттсвилдин тургундары окуяда каза болгон кызды эскерүүдө. Индия менен Пакистан 70 жыл мурун Британ империясынан бөлүнүп эгемендик алган. BBC эки мамлекет кантип түзүлгөнүн айтып берет. АКШ декреттик өргүү бербеген дүйнөдөгү 3 мамлекеттин катарына кирет. Бул саясат жакында өзгөрөбү? АКШнын вице-президенти Майк Пенс Виргинияда башаламандык уюштурган, ашынган оңчул уюмдарды айыптады. Ак расанын үстөмдүгүн жактаган адам унаасы менен ашынган оңчулдарга каршы чыккан активисттерди сүзүп өтүп, 19 адам жаракат алып, 1 аял курман болду. Президент Трамп болсо ашынган оңчул топторду түздөн түз айыптабаганы үчүн сынга кабылууда. Америкалыктар Шарлоттсвилде неонацизмге каршы акцияга чыгып каза болгон активистке колдоосун көрсөтүүдө. Алар ак расанын үстөмдүгүн жактаган топторду айыпташууда. АКШда айтылган топтор күч алып жатат. Сиэтлде өздөрүн патриоттук тилек деп атаган топ дагы көчөгө чыгып, алар тез курчоого алынды. Ишемби күнү Шарлоттсвилде орун алган зомбулук Трамптын президенттик башкаруусун аныктаган окуя болгондой. Ак расанын үстөмдүгүн жактагандардын жүздөп чогулган эле көптөрдү чочутту. Андан соң унаасы менен жайкын тургундарды сүзүп, террор жана башаламандык орун алды. 19 адам жарадар болуп, 32 жаштагы Хезер Хейер курман болду. Дональд Трамп бардык тарап уюштурган зомбулукту айыптады. Бирок ак расанын үстөмдүгүн жактагандар тууралуу түздөн түз сөз кылган жок. Аларды өлкөнүн вице-президенти айыптады. Биз неонацисттер, ак расаны артык көргөндөр же Клукс Клан тараптан жасалган жек көрүү кылмыштарына чыдабайбыз. Бул зордук зомбулукту колдогон топторго АКШнын коомдук жашоосунда орун жок жана аларды катуу айыптайбыз. Бирок президенттин партиясына мүчө болгондор дагы лидердин айтылган топторду түздөн түз айыптабаганын сынга алышууда. Президент Трамп болсо коомдун көңүлүн башка маселеге бурууну көздөп жаткандай. Анын командасы жаңы видео жарыялап, ал журналисттер тарабынан бутага алынып жатканын көрсөтөт. Арине Шарлоттсвилдин тургундары бул окуяны жакында унутчу да эмес. 70 жыл мурун Индия менен Пакистандын бөлүнүшүн Лорд Маунтбаттен көзөмөлдөгөн. Бүгүн Пакистан эгемендигин майрамдап жатат. Эртең Индия белгилейт. Эки мамлекет Кашмир аймагын талашып, бүгүнкү күнгө чейин мамилеси курч болуп келет. BBC эки өлкөнүн чек арасы кантип аныкталганын баяндайт. Жетимиш жыл илгери Британия Индиядан чыгып кетип, империялык башкаруу аяктады. Британия өз империясынын эң баалуу аймагынан кетип, бир эмес, эки көз карандысыз өлкө жаратты. Бул бөлүнүү 20-кылымдын эң кандуу трагедиясынын башталышы болду. Индиянын 400 миллион калкы индуизм динин тутуп, көпчүлүктү түзгөн. Ал эми мусулмандар жалпы калктын 4/1 бөлүгү болгон. Индиянын биринчи премьер-министри Неру өлкөнү диний негизде бөлүү туура болбойт деп келген. Бирок Пакистандын башчысы Джинна мусулмандардын өзүнүн өлкөсү болушу керек деген. Ал кезде Британия бөлүнүү менен эгемендик бирге келет. Бирөөсү болбосо экинчиси ишке ашпайт деген. Британ королдук үй бүлөсү менен байланышы бар Лорд Маунтбаттен өлкөнүн эң чоң колониясын бөлүү жараянына жооптуу болгон. Ал бул ишти тез арада аткаруу керектигин жакшы түшүнгөн. Чек ара сызыгы бир нече жумада эле чийилип бүткөн. 1947 жылдын август айында Пакистан менен Индия жаңыдан алган эгемендигин майрамдап жатты. 2 күндөн кийин жаңы чек ара кай жерде орнойт турганы белгилүү болгондо, аны эки тарап тең жактырган жок. Джинна Пакистан бөлүнүп калды деп нааразы болгон. Себеби Пакистандын эки аймагынын ортосунда 2000 чакырым жерде Индиянын аймагы туруп калган. 1971 жылы Чыгыш Пакистан эгемендүү Бангладеш өлкөсүнө айланды. Эгемендикке чейин индустар жана мусулмандар ортосунда катуу салгылашуулар болду. Бирок бөлүнүү алып келген зордук зомбулукту эч ким күткөн эмес. 12 миллионго жакын адам кымгут болуп, жаңы өлкөлөрүнө көчүп жатты.
Жалпысынан алганда эки тараптан биригип 1 миллион адам каза болду. 10 миңдеген аялдар уурдалды. Азаптуу бөлүнүүдөн кийин Индия менен Пакистандын мамилеси эч жакшырган жок. Маанилүү деп саналган Кашмир аймагын эки тарап тең ушул күнгө чейин талашып келет. Эгемендик күндөн 2 жума өтүп, эки тарап Кашмир өрөөнүн талашып согушуп баштаган. Бул чечилбеген чыр туура эмес бөлүнүүнүн кесепети болуп калды. Түзөбодо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Кызыл Крест уюму Сьерра Леонедеги жер көчкүдөн 300дөн ашуун адам курман болгонун билдирди. Мөшөрлөгөн жаандан улам өлкөнүн баш калаасы Фритаундун жанындагы тоодо жер көчкү болгон. Жергиликтүү медиа 200гө жакын каза болгон адамдардын денеси оорукананын моргуна жеткирилгенин маалымдашууда. Кырсыкта 60 жаш бала дагы курман болду. Түштүк Кореянын президенти Мун Чже Ин АКШ менен Түндүк Кореяны абалды тынчтык жолу менен чечүүгө чакырды. Президент Корея жарым аралында согуш болбошу керек деп билдирди. Түштүк Кореянын лидери бул пикирин АКШнын жогорку даражадагы аскердик расмий менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн алдында айтты. АКШдагы Силикон өрөөнүндө жайгашкан Google жана Facebook сыяктуу технология тармагындагы компаниялар декреттик өргүү берүүдө алдыңкы сапта турат. АКШ декреттик эс алуу бербеген дүйнөдөгү 3 мамлекеттин катарына кирет. Ал тапта президент Трамптын кызы айтылган көйгөй өтө олуттуу экенин айтып келет. Демек, өлкөдө өзгөрүүлөр болобу? Марта Шогнесси балалуу болууну чечкенде жумушунда толук кандуу иштөө мүмкүн эместигин билген. Ишке чыгып, ошол эле учурда мыкты эне болуу абдан оор экени тууралуу көп ойлондум. Марта үй бүлөлүү болууга жакшы шарттарды түзүү үчүн өзүнүн компаниясын ачууну чечкен. АКШда көп ишканаларда андай шарттар жок. Кошмо Штаттарда балалуу болуп, аны чоңойтуу абдан кымбат. Жеке компаниялардын 12 гана пайызы ата-энеге декрет өргүү берет. Moms Rising же энелер көтөрүлүүдө уюму бул жагдайды өзгөртүү менен элек. Көп технология тармагындагы компаниялар декреттик өргүү мөөнөтүн узартып жана башка турмуштук маселелерге байланыштуу эс алуу күндөрүн бере баштады. Бул өтө жакшы көрүнүш. GoDaddy аттуу компания айтылган ишканалардын бири. Ал дүйнөдөгү интернет домен саткан эң чоң компаниялардын катарына кирет. Алар буга чейин өтө эле эркектер үстөмдүк кылган ишкана деп саналып келген. Биз элге ылайыкташтырылган шарт түзүүнү көздөйбүз. Кимдир бирөө жаңы ата болсо, баласын багууга 12 жума эс алуу мөөнөтүн ала алат. Айлыгын төлөп беребиз. Төрөп жаткан аял кызматкерлерге дагы 6 жума кошулат. Силикон өрөөнүндө эң шыктуу адамдар иштегендиктен, так ушул жерде үлгүлүү компания түзүү өтө жакшы болот. Бирок өрөөндөгү ири компаниялардын башчылары натыйжалуу бизнес менен кошо бактылуу үй бүлөлүү болуу дагы маанилүү экенин түшүнүүсү абзел. Эми спорт. Англиянын премьер лигасында Манчестер Юнайтед 4-1 эсебинде Вест Хамды жеңип, сезонду мыкты баштады. Ромелу Лукаку 2 гол киргизип, жаңы командасын абдан сүйүнттү. Марсиаль жана Погба бирден гол тээп, Юнайтед 1-чи орунда турат. Тоттенхам болсо 2-0 эсебинде Ньюкаслды жеңип алды. Лондондогу атлетика боюнча дүйнөлүк чемпионатта АКШ 30 медаль алып 1-чи орунда турат. Ал эми Кения, Түштүк Африка жана Эфиопиянын командалары дагы мыкты көрсөтүчтөргө жетти. Кечээ 8 жолку алем чемпиону Юсейн Болт акыркы мелдешине катышты. Ал спорттон кетип, тренер болууну көздөйм деп жарыялаган. Спортчу козуткуч колдонбогон карьерасы башкаларга эргүү берет деген үмүтүн айтты. Саламатта калыңыздар.